Урматтуу Улуу Британиядагы сезондук жумушчулар. Бул видео сабак Улуу Британияда кыска убакыт иштеген сезондук жумушчулар үчүн салыкты кайтаруу тууралуу маанилүү маалыматтарды камтыйт. Сизге бул видео сабак менен таанышуу эмне үчүн маанилүү? Биз сизге салыкты кайтаруу боюнча арыз берүү жана P85 формасын толтуруу боюнча негизги маалыматтарды айтып беребиз. Ошондой эле салык ашыкча төлөнгөн учурда кайтарылышы үчүн Улуу Британиядагы банк эсебин ачык кармоонун маанилүүлүгүн түшүндүрөбүз. Эгер сиз жалданма жумушта иштесеңиз, анда сиздин айлыгыңыздан Pay as you earn айлык аркылуу салык төлөө системасы аркылуу киреше салыгы жана улуттук камсыздандыруу салымдары National Insurance Contributions NIC кармалат. PAYE системасы аркылуу жумуш берүүчү сизге ар сайын маяна төлөгөндө автоматтык түрдө салыктарды жана NIC салымдарын кармап калат. Салык жылынын аягында сиз киреше салыгынын бир бөлүгүн кайтарып алуу укугуна ээ болушуңуз мүмкүн. Анткени PAYE системасы салык көлөмүн болжол менен гана эсептейт. Мисалы, эгер сиз Улуу Британияда кыска убакыт иштеген болсоңуз, система салык жеңилдиктерин, салыксыз сумма эске албай калышы мүмкүн. Улуу Британияда салык жылы 6 апрелден кийинки жылдын 5 апрелине чейин созулат. Маселен, 2025-2026 салык жылы 2025 жылдын 6 апрелинен 2026 жылдын 5 апрелине чейинки мезгилди камтыйт. Маанилүү, сиз Улуу Британияда иштей баштаганда Start a Checklist иш баштоо тизмеси формасын толтуруп, жумуш берүүчүңүзгө тапшырыңыз. Эгер учурдагы салык жылындагы биринчи жумушуңуз болсо, анда А пунктундагы тигирекчени белгилеңиз. Бул сиздин PAYE салык чегерүүлөрүңүздүн кармоолоруңуздун болушунча так эсептелишине жардам берет. Форманы онлайн толтургандан кийин, анын көчүрмөсүн сактап, жумуш берүүчүңүзгө жибериңиз. Эгер салык жылы бүткөнгө чейин жумуштан кетсеңиз, жумуш берүүчүңүз сизге P45 документин бериши зарыл. Бул документте сиз алган айлык акы жана төлөгөн салыктар тууралуу маалымат камтылган. Бул учурда сиз ашыкча төлөнгөн киреше салыгын кайтарып алсаңыз болот. Бирок улуттук камсыздандыруу фондунун NIC салымдары кайтарылбайт. Сиз ашыкча төлөнгөн салыгыңызды 2 жол менен кайтарып алсаңыз болот. Сунушталган ыкма Улуу Британиядан чыгып жатканда P85 формасын толтуруу. Альтернативдик ыкма салык жылы аяктагандан кийин HMRC Улуу Британиянын салык кызматы автоматтык түрдө салык абалыңызды текшерет. P85 формасын толтурууда сизге P45 формасындагы кызматкерди жумуштан бошотуу тууралуу маалыматты текшерүү зарыл. Бул маалымат арыз тапшырууда керек болот. Ошентип, P85 формасын толтурганга киришүү үчүн Gov.uk сайтына же шилтеме аркылуу өтүңүз. Андан кийин кат аркылуу арыз берүү бөлүмүнө өтүп, 2 пункттагы активдүү шилтемени басыңыз. Сиздин толук атыңыз талаасына аты жөнүңүздү латын арибинде жазыңыз. Улантуу баскычын басыңыз. Улуу Британиядагы акыркы жашаган дарегиңизди, анын ичинде почта индексиңизди киргизиңиз. Өлкө коду менен бирге учурдагы телефон номериңизди киргизиңиз. Туулган күнүңүздү киргизип, улантуу баскычын басыңыз. Улуттук камсыздандыруу номериңиз бар же жок экенин белгилеңиз. Кайсы өлкөнүн жараны экениңизди латын арибинде жазыңыз. Улуу Британия аймагында экениңизди же жоктугуңузду белгилеңиз. Эгерде сиз Улуу Британиядан чыгып кеткен болсоңуз, өлкөдөн качан чыккандыгыңызды көрсөтүңүз. Эгерде дагы эле өлкөдө болсоңуз, качан чыгып кетүүнү пландап жатканыңызды белгилеңиз. Ушул пландалган кетүү күнүңүзгө чейин Улуу Британияда канча убакыт жашай турганыңызды жазыңыз. Улуу Британиядан чыгып кеткенге чейин өлкөнүн резиденти болосузбу белгилеңиз. Резиденттик статусуңузду жаңы баракта ачыла турган активдүү шилтеме аркылуу текшере аласыз. Өткөн салык жылында Улуу Британиянын резиденти болбогонуңузду белгилеңиз. Пландалган кетүү күнүңүздөн кийин өлкөдө калып калууну пландап жатасызбы, жазыңыз. 2025 жылдын 6 апрелинен 2026 жылдын 5 апрелине чейинки салык жылында Улуу Британияда болууну пландап жатасызбы, жазыңыз. 2027 жылдын 6 апрелинен 2028 жылдын 5 апрелине чейинки салык жылында Улуу Британияда болууну пландап жатасызбы, жазыңыз.
2028 жылдын 6 апрелинен 2029 жылдын 5 апрелине чейинки салык жылында Улуу Британияда болууну пландап жатасызбы? Жазыңыз. Улуу Британиядан кайсы өлкөгө бара жатканыңызды жазыңыз. Бара турган өлкөдөгү толук дарегиңизди, анын ичинде почта индексин жазыңыз. Сиз жубайыңыз же жарандык түгөйүңүз чет өлкөдө жүргөндө Улуу Британияда турак жайыңыз болот беле белгилеңиз. Эгерде мурунку суроого ооба деп жооп берген болсоңуз, анда Улуу Британиядагы өзүңүздүн же жубайыңыздын жарандык түгөйүңүздүн дарегин жазыңыз. Сиз Улуу Британиядан чыгып кеткенден кийин чет өлкөдө толук иш күн менен иштейсизби? Аны белгилеңиз. Сиз Улуу Британиядан айлык акы алып турасызбы? Аны белгилеңиз. Андан кийин сиздин жоопторуңуз толтурулган баракча ачылат. Ал жерден жоопторуңузду текшерип, каталар болсо оңдоп чыга аласыз. Ошентип сиз өзүңүз тууралуу маалымат бөлүмүн ийгиликтүү толтурдуңуз. Улантуу баскычын басып, кийинки бөлүмгө сиз Улуу Британиядан чыгып кеткенден кийин ала турган кирешелер бөлүмүнө өтөсүз. Сиз Улуу Британиядан чыгып кеткенден кийин кандайдыр бир киреше аласызбы? Аны белгилеңиз. Мисалы, мүлктөн түшкөн киреше, Улуу Британиядагы жумуштан түшкөн маяна, бир жолку бонус, пенсия, банк же курулуш коомунан пайыз, акция же үлүш кирешелери. Эгер бул суроого ооба деп жооп берсеңиз, анда бир нече тактоочу суроолор пайда болот. Улуу Британиядагы кыймылсыз мүлктөн киреше аласызбы? Аны белгилеңиз. Эгер ооба болсо, улантуу баскычын басып, ижарадан киреше ала баштай турган күнүңүздү жазыңыз. Сиз Улуу Британиядан чыгып кеткенден кийин башка кандайдыр бир киреше аласызбы? Аны белгилеңиз жана улантуу баскычын басыңыз. Эгер бул суроого ооба деп жооп берсеңиз, анда сиз ала турган кирешенин түрүн жазыңыз. Мисалы, иш же пенсия. Кирешеңиздин жылдык суммасын жазыңыз. Улантуу баскычын басып, киреше ала баштай турган күнүңүздү жазыңыз. Киреше булактарына жараша банктык эсебиңиздин номерин жазыңыз. Бул кирешени кимден аларыңызды латын тамгаларында жазыңыз. Эгер Улуу Британияда башка булактардан киреше болсо, аны жазыңыз жана улантуу баскычын басыңыз. Мурункудай эле жол менен улантыңыз. Эгер Улуу Британиядан чыгып кеткенден кийин киреше булактары болбой турган болсо, жок деген жоопту белгилеп, улантуу баскычын басыңыз. Сиз Улуу Британиядан чыгып кеткенден кийин иштейсизби? Аны белгилеңиз. Андан кийин ошол бөлүм боюнча берилген жоопторду кайра текшерүү үчүн баракча ачылат. Жоопторуңуздун тууралыгын текшергенден кийин улантуу баскычын басып, кийинки төлөө нускамалары бөлүмүнө өтүңүз. Каражатты кайтарып алууну талап кылсаңыз, аны белгилеңиз. Эгер ооба деп жооп берсеңиз, анда чек кимдин атына жазылышы керек экенин көрсөтүңүз. Өзүңүздүнбү же ишенимдүү адамдынбы? Эгер өзүмдүн атымдан деген жоопту тандасаңыз, анда агент катары аракет кылып жатасызбы? Аны белгилеңиз. Эгер жообуңуз ооба, агент катары болсо, агенттин каттоо номерин жана чекти жөнөтүү үчүн агенттин дареги менен почта индексин жазыңыз. Эгер сиз форманы агент катары эмес, аракет кылып жатсаңыз, анда дароо эле чек алчу даректи көрсөтүү мүмкүнчүлүгү ачылат. Эгер сиз төлөмдү ишенимдүү адам аркылуу алууга уруксат берсеңиз, анда форманы ошол эле жол менен толтурууну улантыңыз. Ишенимдүү адамыңыз агент катары иш алып барса, аны белгилеңиз. Эгер жооп ооба болсо, анда анын каттоо номерин жана кийинки пунктта аты жөнүн латын тамгаларында жазыңыз. Андан кийин дароо чек жөнөтүлө турган даректи киргизүү мүмкүнчүлүгү ачылат. Эгерде ишенимдүү адам агент болсо, анда ал адамдын бир гана анын аты жөнүн латын тамгаларында жазыңыз. Андан ары чек жөнөтүлө турган даректи киргизүү үчүн ачылган бөлүктү толтуруңуз. Улантуу баскычын басыңыз. Андан кийин бул бөлүм боюнча бардык жоопторуңузду кайрадан текшерүүгө мүмкүн болгон баракча ачылат. Текшерүүдөн кийин улантуу баскычын басыңыз. P45 формасынын 2 жана 3 бөлүктөрү сизде барбы? Аны белгилеңиз. Бул өтө маанилүү. Эгер жок деп жооп берсеңиз, анда кийинки суроодо эмне үчүн бул материалдар сизде жок экенин түшүндүрүп жазыңыз. Эгер сиз бул жагдайды толук түшүндүрүп берсеңиз, же форма боюнча суроолоруңуз болбосо, улантуу баскычын басыңыз. Кийинки баракта сиз берген бардык маалыматтардын чындыгын ырастаңыз. Кабыл алуу жана улантуу баскычын басыңыз. Куттуктайбыз. Сиз P85 формасын ийгиликтүү толтурдуңуз. Бул форманы сактап, басып чыгаруу үчүн жаңы терезеде ачылган активдүү шилтемеге өтүңүз. Толтурган документиңизге кол коюп, HMRC'ге почта аркылуу жибериңиз. HMRC'ге документтерди почта аркылуу жөнөтүү. Кыска нускама. Толтурулган P85 формасынын
жана салык кайтарымына байланыштуу бардык документтердин көчүрмөсүн сактап коюңуз. Сиз Улуу Британиядан банк аркылуу которууну же чек түрүндөгү төлөмдү тандай аласыз. Эгерде банк аркылуу которууну тандасаңыз, анда онлайн банкингке кирүү мүмкүнчүлүгүңүз болушу керек. Салыктарды кайтарып алууда жардам сунуштаган компаниялардан сак болуңуз. Алардын көпчүлүгү жакшы кадыр-баркка ээ эмес жана көрсөткөн кызматы үчүн жогорку акы төлөм талап кылуусу мүмкүн. Сизде салыктарды өз алдынча жана акысыз кайтарып алуу мүмкүнчүлүгү болуусу керек.